32 жаштагы Рустам Каримбеков мурда мигрант болсо, азыр бизнесмен. Ал өзүнө окшогон мээнеткеч ишкерлер менен бирге N-Group курулуш компаниясын түптөп Кыргызстандын курулуш тармагына жаңылык киргизип жатат. Учурда Каримбеков Стамбулда N-Group компаниясынын офисин ачып, кыргызстандык жаштарды иш менен камсыз кылууда. Алдыда бизди мындай кенен маек күтүп турат, ошондуктан бала чагыңыздан эле баштайлы. Сиз кайсыл жерде төрөлгөнсүз? Ата энеңиз ким? Мен Бишкек шаарында төрөлүп, Ошто чоңойгом. Ата энем мамлекеттик кызматкерлер, өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеген. Апам мугалим. Ош шаарында Макаренко мектебин бүтүрдүм. Андан кийин улуттук университетке тапшыргам. 2 жыл ал жакта окуп, анан шартка байланыштуу Москвага кетип, каникул мезгилинде бир аз иштеп келейин деп, Москвага 3 айлык каникулга барып, ал жакта иштеп, окуумду Москвага да которуп алып, Москвада аяктадым. Мигрант болгонуңузга эмне түрткү болду? Ошону кеңири айтып берсеңиз. Өзүмө контрагыма өзүм акча табам деп, үй бүлөмө жардам берем деп, ошонун негизинде 3 айга бир иштеп келейин деп, мен деле Москвага баргам. Ошо Орус Жаран болчу, менин биринчи жетекчим. Ал мезгилде мен студент болуп, мындай айтканда чоң опытым деле жок эле да. Ал кишинин ишенимине биринчиден эмгек менен, чынчылдык менен кирдим деп эсептейм. Бул нерсени мен качан түшүндүм? Өзүнүн жумуштарына акча берчү, банктан жаңы чыккан купюралар менен баягы сыртыда бели менен баягы печати бар акчалар берип, пачка 100 000, бул жакта 100 000 рубль дейт. Ошол 100 000ди мен кийин өзүм эсептеп неме кылсам 105 000 чыгып калат. Бир жолу чыксам совпадение мындай эле болуп калдыкчы деп көңүл бурбай эле айтып койчумун. Бул жакта 100 эмес 105 000 экен деп. Анан дагы бир жолу болду ошондой ситуация, 110 000 рубль чыкты. Ушинтип айтып жүрдүм. Ошондон кийин түшүнсөм, бул киши мени ошол акча менен сынап көрүптүр да. Моментти билген жокмун анда. Бирок ошондой сыноолордон кийин мага ушинтип ачылып, мүмкүнчүлүктөрдү берип баштады. Бир жылдай жардамчы болуп жүрүп, андан кийин чакан компанияда ген директор болдум. Кол алдымда 2 кыз, 2 сатуучу кыз, бир бухгалтер эже иштечү. Бул алгачкы, бул 21 жашымда ген директор болгом Москвада. Компанияны нөлдөн негиздеп, ачып, андан бир жылдан кийин 100дөн ашуу адам иштечү. Сеть ресторанов болчу, ал жакта ген директор болдум. 80% кыргыздар болчу биздин ишканада. Москвада иштеп атып, үйүңүздү бүтүрдүңүзбү? Ата энеңизди ыраазы кылдыңызбы? Москвада жүрүп да көптөгөн жакшы жумуштар болду. Эми ата энем өмүр бою госслужбада жүргөндүктөн ашыкча деле мындай неме болгон жок да бизде. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошон үчүн мен иштеп, ата энем менен бирге иштеп, ошентип үй бүтүрдүк, мындай айтканда үйлөндүк, жайландык дегендей. 6 жыл иштеп, мигрант болуп, андан кийин миграцияны жыйынтыктаптырсыз. Адатта баягы мигранттар айтышат да, бул миграцияны жыйынтыкташ аябай кыйын депчи, себеби көнгөн жумушуң, балким Кыргызстанга салыштырмалуу баягы жогорураак маяна, көбүнчө акча кармайт мигранттардычы. Сиз кантип ушу жок, мен болду Кыргызстанга кетем деп чечим кабыл алдыңыз? Ишти баштаганымда аябай мүмкүнчүлүктөрүм ачылды, капитал чогулттум, акча топтодум. Андан кийин эски жетекчилеримдин мындай айтканда карызды алдым. Алып туруп Ошто 1-2 ишкана ачкам. Биринчи эң чоң дүкөн ачтым, бул жаш балдардын кийимин бул Кытайдан алып келип, эң чоң магазин ачтым ошондо. Мен өзүм Москвада туруп, бирок дистанционно иштечүмүн. Андан кийин чоң ресторан ачтым Ошто. Ресторанын аты кандай? Ваниль деген ресторан болчу. Эң чоң 3 этаждуу ресторан ачтым. Ошолорду иштетип, Москвада бирок мындай айтканда күнүмдүк жумушуң окшош эле болчу да. Мындай чоң мегаполис, жашоо аябай бат. Мындай карасам, тааныштар деле аз болуп атат экен. Мындай айтканда катташкан адамың деле аз болот экен. Ошентип Кыргызстанга кайра кайтайын деген пландар бар болчу. Бирок чечим кабыл алыш өтө кыйын болгон да башында. Кыргызстанда иштеримди өнүктүрөм деп, Кыргызстанда ишти өнүктүрүп баштадым да. Ошто
Андан сырткары дагы кандай бизнестерди ачтыңыз? Айттыңыз, балдар кийим саткан дүкөн ачтым дедиңиз, андан ресторан Ресторан ачтыңыз. ачтым, ал жакта сеть бургеринг ачтым, ошто экспорт менен да иштедим. Кыргызстанда баягы буу покрышкалар бар эле да, дөңгөлөктөр, ошолорду алып туруп Өзбекстанга экспорт кылдым. Кейтеринг компания ачтым, клининг компания ачтым. Ошентип 5-6 тармакта иштедим. Рустам Каримбеков миграциядан кайткандан кийин оштогу бизнестерин алдыга жылдырган. Ал эми 2019-жылы 3 ишкер менен бирге команда түзүп, жер тилкелерин сатып алуу жана үлүштүү курулушка катышуу менен башка курулуш компаниялары үчүн инвестор катары иш алып барган. 2021-жылы жетиштүү билимге жана тажрыйбага ээ болгондон кийин команда өзүнүн курулуш компаниясын N-Group'ту негиздеген. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз. Менин атым Турдумат. Бул Бишкектеги N-Group компаниясынын кеңсеси. Бул жакта биз технический директор болуп иштейбиз. Куш келипсиз. Бул жакта биздин тосуп алуу бөлүмү, ресепшн. Кардарлар келгенде ошол кардарларды бул жакка сатуу бөлүмүнө узатышат. Сол жагыбызда өзүңүздөр байкагандай сатуу бөлүмү, бул жакта биздин адистер ошол кардарлар менен сүйлөшүп, толук объектилерибиздин курулуп жаткан объектилерибиз боюнча толук маалымат беришет. Бул бурчта биздин ошол курулуп жаткан объектилерибизге кандай материалдарды колдонобуз, ошолордон бир аз үзүндүлөр каралган. Ар кандай шаймандар, аспаптар, мынакей 5 камералуу алюминиевый айнек терезелер, бул жакта болсо керамограниттер келип кармап баскылап да көрсөңүз болот. Ошо фасадтарга коюла турчу, ички отделкага коюла турчу сапаты аябай жакшы, экспертизадан өткөн жана функциялары ванный соединенияга караганда көп нерсени аткарат да. Арматураларыбыздын үзүндүлөрү ар бир арматуранын колдонуп жаткан материалдарынын сапатына жараша сертификаттары каралган. N-Group курулуш компаниясы рынокто 5 жылдан бери ишмердүүлүгүн алып барат. Бул курулуш тармагы үчүн анча чоң мөөнөт болбосо да, ушул кыска аралыкта компания кыргызстандыктардын ишенимине ээ болуп, өлкө рыногунан тышкары да өз ишин кеңейте алды. N-Group'тун канча объектиси бар, канча объектиси курулуп бүттү? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. N-Group'тун азыр курулуп бүткөн 2 объектиси бар. Бул Art Square менен жана Клубный Вок деген. Art Square'ди биз баштаганыбызда 2021-жылы баштап 2024 бердик элдерге. Азыр салынып аткан объекттерибиз бул Gravity, Meridian, Windham, Atmos, дагы Element деген проекттерибиз бар. Сиздер куруп жаткан Gravity бул Бишкектеги эң бийик имараттардын бири болот. Балким бийиктигин ченеп келгенде эң бийик имарат Кыргызстан боюнча. Анан бул имаратты куруп жатканда чындыгында эле абдан чоң жоопкерчиликти сезсеңиздер керек. Жана баягы Борбор Азиянын регионду эске алганда бул жер титирөөгө туруктуулугундагы карасаңыздар керек. Канча балдык жер титирөөгө баягы туруштук бере алат? Проект боюнча 9-10 балга чейин деп жасалган проектибиз. Проектировщиктер деле жасап атканда запас менен калтырат. 20-30% көбүрөөк арматура, бетондун маркасын жогорураак кылып берет. Ошондуктан биз ошол проект боюнча салганда буюрса 9 балл жер титирөөдө туруштук берет деп биз айта алабыз. N-Group компаниясы бир эле курулуш компаниясы сырткары башка дагы 30га жакын баягы караштуу компания бар деп айтып келесиздер. Негизи эле мынча компанияны кантип ачтыңыздар? Принциптери жөнүндө айтайын, бизде азыр 30 компания бар деп атабыз. 30 компаниянын ичинде жаңы компаниялар бар, кичинекей компания, чоң компаниялар бар. Бирок бизде кандай принцип менен иштеп атабыз? Ар бир адам биринчи эң ылдыйкы позицияга келип, акырын өсөт да. Биз ошондой адамдарды алып, таза, жакшы билими бар, тажрыйбасы бар балдарды алып, ошолорго жардам берип атабыз. Тажрыйба бөлүшүп, мүмкүнчүлүк берип, менеджментке алып келебиз. Менеджменттен кийин соучредитель кылабыз ошол компания, жаңы компаниялардын. Пример алсак, бул клининговый компания да, бул биздин офистин башка жактардын тазалыгын карап жүргөн балдар бар эле. Ошол балдарды 50%-ын жазып бердик дагы. Ошол бала азыр мындай айтканда уже биз бир компаниябыздын партнеру болду. Ошол партнер уже башкача иштеп, бул өзүнө иштеп атат да. Ушундай адамдарды ар бир компанияда
ушундай адамдарыбыз бар. Неге мындай кылып атабыз? Биринчиден тажрыйбабызды бөлүшөлү, мүмкүнчүлүк берели, канчалаган таланты бар, таанышы жок дегендер бар. Ошолорго биз мындай айтканда карапайым элдерге мындай жөнөкөй колунан иш келген, жакшы пландары бар адамдарды издеп, ошолорго жардам беребиз. Энгрупптун эң биринчи миссиясы ушул. Биз мындай айтканда ишкерлерди чыгарганга басым жасап атабыз. Эң биринчи максаты ошол. Энгруппта 3-4 негиздөөчү бар. Негизи бир негиздөөчүсү болсо мындай, эми анын айтканы болот да, анын Ооба. баягы максаты болот дегендей. Ал эми сиздер көп болуп атпайсыздарбы? Сиздерди эмне бириктирет жана бири-бириңиздер менен кантип иштейсиздер? Бул биздин биринчи артыкчылыгыбыз болуп эсептелип, кантип жумушту баштаганыбызда биз ар кимибиз өзүнүн тарабына бөлгөнбүз. Бирөөсү курулуш жакы тармакка жооп берет, бирөөсү финанс тармагына, бирөөсү маркетинг жана продажа жагына, бириси юридикалык жактан деп бөлүшкөнбүз. Ар бир адам өзүнүн тармагында өзү чечим кабыл алат. Эси мен чечим кабыл алсам, баары ошол менен макул болот да. Классикалык компанияларды алсак, бир гендиректор бар. Ал гендиректор бүт баарына жооп берет. Маркетингке да жооп берет, сатууга да жооп берет, курулушка да жооп берет, андан сырткары документацияга да жооп берет. Мындай айтканда, кандай кыйын гендиректор болбосун, убакыт 5-6 ай болобу, 1 жыл болобу, ал адам чарчайт. А биз бөлүнүп, ар бирибиз фокусту туура койгонубуз үчүн ар бир тармагыбыз бат өстү да. Сиз өзүңүз Энгрупптун кайсы тармагына жооптусуз? Мен буга чейин курулуш тармагына жооп берчүмүн. Эң биринчи баштаганда биз өзүбүз иштедик. Партнерлор менен, поставщиктер менен жолугуп, мен курулуш, снабжение тарабын полный өзүм караучумун. Анан определенный этапка чейин алып келгенден кийин башка адамдарга өткөрүп бердик. Азыр жаңы команда курулуштун баарын алып кетип атат. А биз бул Виндам проект менен өзүм иштеп атам. Энгрупп абдан мындай бат өнүгүп жатат. Анан элдин оозуна дагы алынып калды. Андан сырткары маркетингке дагы аябай басым жасалып, таанылып жатат. Ошол эле учурда мындай компания бат өнүгүп жатса, элде деле балким суроо болушу мүмкүн да, бул компаниянын артында кимдер турат? Балким саясатчыларбы же бийликтеги адамдардын компаниясыбы? Эмнеге бат өнүгүп жатат? Биздин арабызда карапайым эле эл, Дордойдо иштеген, негиздөөчүлөрдүн бири Дордойдо иштеген, Москвада мигрант болгон бирөөсү бар, мен дагы мигрант болгом. Мындай айтканда биздин тааныштарыбыз жок. Буну мен ишенимде айта алам да. Биринчиден ушу кыялы болуш керек экен, жана максаттарды жогору коюп, анан эң башкысы бул команда. Чет элдик инвесторлор болгон үчүн ошолор бизге аябай жардам берди. Эмрах Бей бул киши 2023-жылдан бери бизге аябай көп салым кошту. Бизден биринчиден потенциал көрдү. Ошол потенциалды көрүп бизге жардам берип, продажа, маркетинг ошол тармагын өзү бизге коюп берди да. Бир нерсе келиш үчүн бир нерсе бериш керек. Биринчиден убактын бериш керек. Анан көбүнчө командага акча салыш керек да. Команданын өсүшүнө, мындай чет жакка чыгарып, чөйрөнү өзгөртүш керек экен. Биринчиден бул адам да, бул компанияда эң биринчи нерсе бул биздин партнерлор жана бизде иштеген адамдар. Энгрупп жөнүндө интернеттен маалымат издегенде эки окуяга баягы туш болдум ал жерде. Ошол маселе чечилдиби? Бул объекттер азыр кайсы стадияда? Ооба, туура ушу сиз айткандай блогерлер келген. Бул Атмос боюнча жана Элемент объекти боюнча келген. Атмос объекти боюнча биз бул объектти сатып алганбыз. Сатып алгандан кийин өзүнүн артыкчылыгы да бар экен, жанагы мындай кемчилдиги да бар экен, минустары да, ошо проблемалары. Ошо проблемалар менен алып туруп, ошол маселелерди биз чечип атканда, ошо блогерлер келди. Бир аз түшүнбөстүк болгон үчүн биз аларга баарын түшүндүрүп, көрсөтүп, түшүндүргөндөн кийин мындай айтканда суроосу уже жоголду. Ал маселе боюнча өттү. Элемент боюнча буга чейин айтканбыз, жанагы административный территориальный реформа болгон үчүн биздин документтер туруп калды. Андан азыр документтер мындай айтканда на согласование да. Атмоста азыр курулушу кайсы деңгээлде? Элемент дагы куруп жатабы? Атмоста да курулуш кетип атат, Элементте дагы кетип атат. Мурун бул Элемент объекти Аламедин районунун карамагында эле, азыр шаарга кошулгандыктан райондон шаарга документтер өтүп, ол болуп баягы механизмдер пока жок болгондуктан ушундай орто жолдо калып кеттик. Ошонун негизинде. Азыр буюрса ал жак биздин жаныбызда баары салынып атат, үйлөр салынып атат.
Бул жак биздин офис. Ошо бүгүн дем алыш болгондуктан баары эс алып атышат азыр. Ушул жерде жанагы логистика боюнча, медицинский туризм боюнча иштеп атабыз. Бул жер арендага алганбыз да. Арендасы өтө кымбат экен Турцияда бүт мындай коммерческий помещение бар, офистер. Бул биринчи этап болду. Азыр 100 квадрат менен баштап атабыз. Бир 2-3 айдан кийин азыр жаңы чоң офиске көчүп атабыз. Ал жакта азыр ремонт болуп атат. Медицинский туризм бул жака чекапка келет. Биздин партнерлорубуз бар, ошолор тейлеп биз тараптан колдоо. Биз ал чекаптардан эч кандай пайда көрбөйбүз. Мисалы 10 адам бул жака жөнөтсөк, ошодон түшкөн пайдасына колдо жок адамдарды, муктаж болгон адамдарды бул жака жөнөтүп, ошолорго бекер чекап өткөрүп атабыз. Ошондой жол менен. Бул эч кандай коммерческий жак эмес, бул именно благотворительность. Азыр Кыргызстанда курулуш тармагында өтө чоң бум болуп атпайбы? Бум болгондуктан көптөгөн адамдарыбыз даяр эмес болгон экен. Специалист жок, элементарный бул сварщиктер жок, башка тармактагы специалисттер жок болгондуктан чет жактан тартып келгенге аргасыз болуп атабыз. Ошол батирлер бүткөндөн кийин экинчи проблема болот да. Бул проблема ичини ремонт кылыш, мебель менен камсыз кылыш. Бул да чоң проблема. Ошону биз алдын ала көрүп, ремонт боюнча отдельный бир компания, мебель боюнча дагы бир компания ачканбыз, шоурумубуз ачылды. Ошол шоурумдан биз бул көйгөйдүн чечишини жолдорун ушундай көрүп атабыз да. Турциядан алып келип, даяр мебелди сатып, ошол жол менен дагы иштеп атабыз. Бул дагы өтө чоң базар ачылып атат. Акырын ушинтип менин оюмча бул өндүрүштөр ачылат. Биздин чыгармачыл топ Стамбулга барганда Рустам Каримбеков N-Group компаниясынын ар тармакка жооптуу жетекчилерин Түркиянын Кутахия шаарына алып барды. Аталган аймакта керамика өндүрүү боюнча дүйнөдө лидер компаниялардын бири болгон NG Кутахия Ceramic компаниясы жайгашкан. Каримбековду жана ал баштап барган делегацияны компаниянын негиздөөчүсү Нафи Гурал өзү тосуп алды. Бул сапарда N-Group NG Кутахия Ceramic заводунан жогорку сапаттагы керамогранитти түз сатып алуу боюнча келишим түздү. Крайчиге мол менен, ушул менен андроцит менен белый. Караңызчы, как Контраст отбито. 3 мм, 3/1. Сонун иши. Кыргызстанга ушундай эле нерселерди алып барышыбыз керек да буюрса. Чыйылбайт, кырылбайт, өрттөнбөйт. N-Group ISO сертификаттарынын ээси. Бул сертификаттар курулуш иштери эң жогорку сапатта, коопсуздук жана экология стандарттарына ылайык жүргүзүлөрүн тастыктайт. Жогорку стандарттар боюнча иштеген компания Виндам отелдер тармагы, Otis лифттери, Кытайдын Венлин подряддык уюму сыяктуу дүйнөлүк брендтер менен кызматташат. Виндам апарт отелдердин түйүнү Бишкекке дагы ачылат деп сиздер жарыя кылдыңыздар. Азыр мына интервьюну дагы ошол Виндам Стамбулдагы отелинин 31 кабатында алып жатам. Негизи Виндам ушундай чоң отелдер түйүнү менен келишим түзүү канчалык кыйынчылык болду? Анткени бул эл аралык отель болгондуктан N-Group'ка булар кантип ишеним артты? Менимче биринчиден бул биздин партнерлордун жардамы менен. Көбү билет, бизде N-Group'та Япониялык инвесторлор бар, Турциядан инвесторлорубуз бар, Кытайдан инвесторлорубуз бар. Турциядагы партнерубуз Эмрах сиз менен тааныштырдык. Ошол киши 2 жылдан бери биз менен иштеп, бизге жардам көрсөтүп, ушундай чоң брендтер менен тааныштырып, ошол брендтер менен сүйлөшүп 1 жыл убакыт талап кылды. Бизди текшерди, учредитель, негиздөөчүлөр текшерди, финансовый жагыбызды текшерди. Бул өтө көп энергия, өтө көп акча да талап кылат экен. Дүйнөдөгү эң чоң отель деп эсептелинет өзү Виндам. Ошол отель бизге ишеним көрсөттү. Ушу Стамбулдагы Виндам отелдин эмеси, бир филиалы. Тоже ушундай отель кылып Кыргызстанда ачайлы деп ошого келдик. Өзүңүз көрсөңүз аябай адам да көп, качествосы да сонун. Мындай дизайндагы современный. Кыргызстанда деле өтө туризм өнүгүп атат да, ошон үчүн азыр отелдер жетишпей тур. Бизде да көп коноктор келет.
чет мамлекеттен отель жок, бош отель жок. Ошон үчүн биздин салымыбыз болсун деп ушул отель алып келатабыз. Башка мамлекеттин бул эң основной источник доходу өзү туризмден экен да. Бизде деле туризмге аябай көп багыт, ошол багытта өнүктүрүп атышат. Биз деле ошол багытта өзүбүздүн салымыбызды кошуп калайлы деп атабыз да. Evet, bu odamız Wyndham Grand Levant otelimizin Prestige Suite odasıdır. 27 adet bulunmaktadır. Her katta ikişer adet bulunuyor. Toplamda 57 metrekare ile 66 metrekare arasında bulunuyor. Bir tane oturma odası var. Bir tane mutfağı var. Amerikan mutfak olarak geçiyor. Toplamda 25 metrekare yatak odamızın metrekare sayısı. Ушул отельде биз буюрса Кыргызстанда ушундай кылабыз, буюрса отельде. Кухнясы бар, залы бар и спальнясы менен. 60 квадрат экен. Wyndham Grand Стамбулда сервисный апартаменти. Кухнясын караңыз, бул жерде кандай квартира эле катары да. Бүт окшош. Мындай техникасы менен болот. Инфранс, газовый плита, вытяжка, посудомоечный машиналар менен. Кандай квартирада эле, бирок отелдегидей сервис болот да. Бул жака мындай кирип эле жаша экен да. Кирип эле жаша да. Көптөгөн баягы кыздардын дагы кыялы окшойт, анткени бул жерде жашасаң өзү тазалап берет экен. Ооба, уборкалар ичиде, баары ичиде болот. Ушундай буюрса Кыргызстанда ушунун ичилеби ишке киргизиш керек да, турса. Демек Бишкекте N-Group мына ушундай апарт-отель курат экен, э? Куруп атабыз уже. Ооба, буюрса 1,5 жылда бүтсөк, андан кийинки проекттерди дагы ушундай сервисный апартаменттерди салганга биз ошого аракет жасайбыз. Башка отельдер менен дагы. Азыр Wyndham менен кийинкиси может башка отельдер менен. Бияктан класс Вид сон ачылды. Биз азыр 31-чи кайсы кабаттабыз? Качинчи кабат бул? 22. kattayız. Бул 22 экен. 22-чи. Gravity bundan daha bir где-то 3 этаж жогорураак болот экен. Бул 22 болсо, бизде 25. Андай сону мечта аябай жакшы экен. Wyndham биздин репутацияга да карап, жанагы мамлекеттин репутациясына, инвест климатына да карайт экен да. Буга чейин көптөгөн мындай чоң бренддер Кыргызстанга кирбейт эле, эми кирип баштады. Биринчиден Wyndham тандаган себеби бул дүйнөнүн 120 мамлекетинде бар экен. 9700дөн ашук отели бар экен да. Бул дүйнөдө эң чоң, эң көп отели бар. Сет деп эсептелинет экен. Андан да көп артыкчылыктары да бар экен да. Ошон үчүн бул Wyndham'ды биз тандадык. Wyndham'дын апартаментин сатып алса, бул отелде жашагандай эле болот. Ар бир апартаменттин өзүнчө ээси болот. Бирок bunun баарыны Wyndham башкарат. Wyndham башкарып, тазалыгыны, спа зоналары болот, тренажерный зоналары болот. Күнүгө сиздин үйүңүздүн уборкасын карап, сууларын алмаштырып, прачечнаясы болот. Ошол нерселер мындай айтканда отелде жашагандай эле шарт менен жашайсыз. Кааласаңыз өзүңүз жашасаңыз болот, кааласаңыз арендага берсеңиз болот. Мындай айтканда дүйнөдөгү 5 жылдыздуу стандарттарды карманган сервистерди ала аласыз да. Бул Wyndham Meridian'дын бир блогу бар, ошол блогунда болот буюрса. Канча кабаттуу болот? Канча батир болот аякта? Азыр 110 апартамент болот. Wyndham'дын азыр биз дизайн проекттерин бүтүрдүк. Wyndham сатууга чыкты. Келип сурап, тактап, маалымат алып кетсеңиздер болот биздин офисте. Осман империясы тарагандан кийин көптөгөн түрктөр бул Германияга, Европага мигрант болуп катары кеткен экен ошол мезгилде. Андан кийин үйрөнүп, көп нерселерди билип, технологияларды өздөштүрүп, кайра Турцияга келип, ошол технологияларды Турцияда колдонуп, азыр чоң ири өндүрүш чыгарган бир мамлекет болуп саналат да. Ошондой эле биз Кыргызстан убагында көптөгөн мигрант чет мамлекетке кетти, биз дагы алардын катарында чыкканбыз.
барып биз дагы опыт алып келдик, үйрөндүк, ошол тажрыйбаны алып Кыргызстанда колдонуп ошондой чоң иштерди баштап атабыз да. Ошон үчүн бул чет жакка чыккан, үйрөнгөн, ушинтип өздөштүргөн биз үчүн бизге деле эмес, мамлекетибизге деле пайдасы тиет. Бул берүүдө кыргызстандык ишкер Рустам Каримбеков өзүнүн бизнеске чейинки жолу жана тажрыйбасы менен бөлүштү. Бул берүү сизге пайдалуу болгон болсо анда комментарий жазыңыз. Ошондой эле бөлүшкөндө лайк басканды дагы унутпаңыз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. Көрүшкөнчө. Таң атканда уйкуң канбай үйдө ойгоносуң. Сан жетпеген ишиң бардай күндө ойлоносуң. Өмүрүңдү узун деп адашасың досум. Көңүл кушун учуруп кармашасың досум. Өмүр кыска негизи айтышпай эле коелду. Жылуу мамиледе гана жашооң түскө боелот. Өмүр кыска негизи ысылдашып не пайда. Тынчтык жолу жазылган кагазга коёмун. Колумду коёмун. Ачууланган мүнөздү биз бирге жоёлу. Колумду коёмун. Мыктылардын тандоосу